Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун элди жаңы жылы менен куттуктаган видеосунан кийин ырчы Бекборбиев менен Илим Карыпбековдун ортосунда интернет аркылуу кайым айтышуу жаралган. Мунун себеби Бекборбиев КТРКнын кызматкерлерин сындап жазып чыкканы болгон. Мындан улам социалдык тармактарда Илим Карыпбеков менен Бекборбиев айтышты деген маалыматтар желдей тараган. Буга чейин КТРКнын башкы директору Илим Карыпбеков Facebook баракчасы аркылуу Бекборбиевдин сөздөрүнө жооп жазган. Бул жолу окуя тууралуу жалпы окурмандар үчүн пост жарыялады. Достор, мен ким? Бекбайке ким? Мен чимкиригимди тарта албай жүргөн кезде Бекбайке өлкөнү дүңгүрөтүп турган жигит. Таланты ташкындап, канча легендарлуу чыгармаларды жаратып, кыргыз элин сүйүндүрүп, ойго батырып, көккө көтөрүп жүрөт. Мен дагы Бекбайкенин ыры менен чоңойгом. Дагы эле музыкалык коллекциямда Бекбайкенин ырлары көп. Сүйүнүп угам. Бекбайке мага сөз айтмак турсун, калпагымдын кырынан баштап таманыма чейин сөксө дагы сөз кайтарбайм. Себеби сыйлайм, урматтайм. Бекбайке алп болсо, мен ал кишинин жанында чиркей элемин. Мен Бекбайкеге сөз кайтарганымдын себеби башкада. Өз учурунда Бекбайке дагы чимкиригин тарта албай, кайда барып ырымды, талантымды элге таанытам деп жүргөндө, Берадор Байкени бек кылган ушул Грош Сена болгон. КТРК. Ушул Грош Сена болгон КТРКнын операторлору, жөнөкөй кызматкерлери ак эмгегин жумшап жатып, Берадорду бек кылышкан. Ушул жарытылуу эмгек акы албаган Грош Сена болгон. КТРК дагы деле Берадор Байкенин ырларын таңазалап, Бекборбиев атына салым кошуп жүрүшөт. Кеп КТРК жетекчисинде же өлкө башчынын куттуктоосунда эмес. Өлкө башчылары, КТРК башчылары келет кетет, бирок өлкөбүз, КТРКбыз кылымдарга, элге кызмат кылып кала берет. Тагдыр буйруп КТРКнын жетекчиси болуп калдым. Мен бул жерде чартаңбай тээп, башкарганы келген жокмун. КТРКнын өнүгүүсүнө гана аракет кылбастан, КТРКнын аброюн, атын сактаганга дагы милдеттендирилип шайлангам. Ошондуктан КТРКнын кызматкерлерине сөз келтирип, КТРК өзү багып чоңойткон уулдары Грош Сена вам деп керсеңдеп турушса, бек эмес, бектин беги болсо дагы сөз кайтарам. Себеби жөнөкөй эле айрымдар үчүн КТРК жаман, айрымдар үчүн КТРК жакшы болушу мүмкүн. А мен үчүн КТРК ыйык жер, ыйык мекеме. А кызматкерлеримден айланып кеткиле. Менин кызматкерлеримдей маңдай терин аябай, жанын сайып коюп, үй бүлөсүнөн КТРКны өйдө коюп, Берадорлорду бек кылыш үчүн иштеген эр азаматтар кыргыз мамлекетибизде чанда кездешет. Айтайын дегеним ушул эле, урматым менен. Бул сөздөрдөн кийин көпчүлүк интернет колдонуучулар баш кесмек бар, тил кесмек жок, туура айтасыз деп жамгырдай жааган пикирлерди калтырышууда. Булак Барометр Чекит KJ. Биздин каналда акыркы жана жаңы маалыматтар, биздин каналга жазылууну унутпаңыздар.